Записи бар. Ne oldu bu? Aha. Nemeden Telegram'dan ekran çıkarıp koyasızlar ha? Aha. Bismillahirrahmanirrahim. 20 ayında Allah'ın atımından başlayıyoruz. Allah Teala çekis bakılır, Cenab-ı Peygamber sallallahu salatlar olsun. Bu yerde ekran mikrofonlarınızı düşürüp alasızlar ha? Sıranç. Biz ötкен сабақта талдоо боюнча сөз жүрүткөнбүз. Талдоо боюнча сөз кыламыз жана талдоо эки түрдүү болот деп айтканбыз. Ustaz, mikrofonun жанып калган го. Мени жаңырып атат. Кимдин? Жакшы эле чыгат азыр үнү. Мен деле го билбейм. Азыр жакшы эле чыгат үнү. Zoom'dan жакшы болуп атат үнүңүз. Болду анда. Бисмилlah. Al-mu'rab деген темага келгенбиз. Буга чейин al-mabni деген өткөнбүз. Демек al-mabni жөнүндө кыскача айтсак, эмне талдаганга мындай бир талдап, ал сүйлөм ичинде аракеттерин өзгөртүүгө мүмкүн болбогон ысымдар, сүйлөмдөр десек болот. Ал эми al-mu'rab ошонун тескериси. Мындайча айтканда, ма ятагайяру. Ustaz. ما يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام. مندайча айтканда المعرب деген эмне десе, ما يتغير شكل آخره. Ал сүйлөмдүн шекилдери, шекил дегенде биз аракеттерин эске алабыз, аракеттеринин эң акыркысынын өзгөртүүгө уруксат болгон сүйлөм сөздөр. Сөздөр, ысымдар. Бирок эмнеге биз ал акыркы аракеттерди өзгөрткөнгө мажбур болобуз десе, битагайюр вад'ихи фил калам. Сүйлөмдө кээде ал сөздү биз кылгыбыз келет, кээде маф'улу бихи толуктооч кылгыбыз келет, жана башка. Мына ошол сөз бир функциядан экинчи бир функцияга өткөндө, мына ошондо аракеттин дагы өзгөрүүсү лазым болуп калат. Мындайча айтканда бизде al-marfu'at, wal-mansubat, wal-majrurat деген бир терминдер бар. Азыр өтөбүз ошолорду. Демек, mu'rab дегени мына ушул. Сүйлөмдөгү ар бир сөздүн функциясы өзгөрүүсү менен кошо аракеттерин дагы кошо өзгөрткөнгө мүмкүн болгон ысымдар. Буга чейин биз мүмкүн болбогон ысымдарды өттүк. Алардын ичине эмнелер кирди кыскача? Harflar кирди, исмул ишара, шилтеме ататооштор кирди. Биз мына нерсени дагы айтып коюш керек болуп атат. Биз мисалы шилтеме ататоош дегенде бул шилтеме ататоош сөз паланча түкүнчө деген сөздөр, же болбосо хада хадихи деген сөздөр. Булар бешөө болот. Булар мужскойго мына колдонулат, женскийге мына колдонулат деп айтпадык ал жерде. Эмнеге? Себеби буга чейинки уровендерде ал нерсени окуган болушубуз керек, мындайча айтканда. Ага чейин майдалап отура берген болсок, арабызда көпчүлүгүбүз араб тилдин грамматикасын мурун окуган адамдар болгонубуз үчүн аларга чейин майдалап отура берсек, көпчүлүк адамдын убактысын алып коет экенбиз. Ошондуктан жалпылай эле айтып өттүк. Ушулар мабнилерге кирет. Эми му'рабторго эмне кирет? Алдыда өтөбүз. Аксамул i'раб. Эми мына ушул талдоонун бөлүкчөлөрү кантип талданат дегенде, биринчи бизде ар-раф деген термин бар. Ар-раф жана насб, жана жар, жана ал-жазм деген терминдер бар. Мындайча айтканда, буга чейин аракеттери менен биз үйрөнүп жүрөбүз. Ар-раф дегенде эмне эске алынат десе, ар-раф дегенде ад-дамма эске алынат. Жана ан-насб дегенде эмне эске алынат десе, ал-фатха деп айтат. Мындайча айтканда, насб дегенде болду. Бул сөздүн аракети эмне болуш керек экен? Фатха болуш керек экен деп билесиздер.
Эгер биз жар жөнүндө сөз кетирип аткан болсок, сөз кылып аткан болсок, демек аракети касра болуш керек экен деп түшүнөсүздөр. Жана жазм тууралуу сөз кылып аткан болсок, демек аракети сүкүн турбайбы деп элестете бересиздер. Демек биз мындайча айтканда талдоону 4 аракеттин жардамы менен жасайбыз. Ар-рафа домма менен, насып фатха менен, жар касра менен жана жазм сүкүн менен. Мындайча айтканда кыргыз тилинде талдоону кайсыл чызмалар аркылуу кылабыз? Бир чызык сызабыз, 2 сызык сызабыз, же толкун сызык сызабыз, же болбосо үзүк сызык сызабыз, туурабы? Мына ушул талдоолор араб тилинде 4 гана болот. Ар-рафа же домма коебуз, же насып болот, же фатха коебуз, же жар болот, же жазм болот, сүкүн коебуз мындайча айтканда. Эми бизде мына ушул ысымдар качан марфу болот? Ысымдар качан мансуп болот? Ысымдар качан мажрур болот? Мына ошолор жөнүндө сөз кылайлы. Бизде ал-марфуат дайым аракети домма болуш керек деген бизде 7 ысым бар. Буга чейин 2-өн өттүк, жок 3-өн өтүппүз, 3-өн өтүппүз. Эми андан кийинкилеринде кайтабыз. Жана убактысы келгенде кенен айтып өтөбүз. Азыр буга чейин эмнени айттык? Бизде муптада деген термин бар. Кыргызчасы эмне болот? Сүйлөмдүн ээси. Сүйлөм 2-ге бөлүнбөдү. Же жумла исмия кылдык, же жумла фи'лия кылдык. Жумла исмия кылганыбызда 2 нерсе аркылуу түздүк. Муптада болду жана хабар болду. Муптада дегенибиз сүйлөмдүн ээси болду. Ал эми хабар дегени ошол ээни баяндоочу болду. Эмне кылып атат, кандай абалда, эмне болуп атат, бүт бардыгын баяндап берет мындайча айтканда. Ошол муптададагы жана ошол хабардагы экөө тең сөзсүз марфу болуш керек деп айтканбыз. Марфу деген эмне? Домма. Эми алар кантип талданат толугу менен бүгүн өтөбүз. Жана ошондой эле фаилде өткөнбүз. Жумла фи'лиянын экинчи түркүгү. Ал-фаил сүйлөмдүн ээси. Этишти кыймылдатып аткан сүйлөмдүн ээси. Этиштин аткарып аткан адам. Ал-фаил. Бул дагы аракети ар дайыма домма болуш керек. Төртүнчүсү бизде наибул фаил деген бар. Фаил эгер сүйлөмдө ачык эгер этишти бизде этиштин формасы өзгөрөт, этиштин формасы маанисине карап өзгөрөт. Эгер ошондой өзгөртүү керек болгон учурда фаил коюуга мындайча айтканда кажет болбой, анын ордуна наибул фаил келет. Мындайча айтканда этиштин формасын өзгөрткөнүбүз үчүн бул жерде фаил өзү келбестен анын ордуна мындайча айтканда наиб дегенди орун басары келип калат. Мына ошонун аракети дагы ар дайыма домма болуш керек. Муну кийин кенен өтөбүз. Азырынча эмнени билейли? 7 ысым бар экен, 7 ысым бар экен. Мына ушул 7-өө ар дайыма сүйлөмдүн кайсыл жеринде келсе дагы аракети домма болуш керек экен деп түшүнөйлү. Кандай эле кыргыз тилиндеги ар дайыма сүйлөмдүн акырында бир сызык сызыла турганын билебиз да. Кайсыл жерде келсе да бир сызык сызабыз да сүйлөмдүн ээсин табып. Ошондой эле мына ушул 7 сөз сүйлөмдүн кайсыл жеринде келген болсо, мына ошол жеринде эмне кылайлык? Ар дайыма домма коюп жүрөйлүк. Мындай бир нерсе чыгып атат да бул жерденчи. Көпчүлүгүбүз баягы аракети менен окуганды билбейбиз деп атпайбызбы? Мына ушул аракеттерди кантип коебуз? Биринчи кадамдарды жасап атабыз иншалла. Негизи сүйлөмдүн акыркы аракетине чейин кандай коюлат? Бул сарф үйрөтөт. Бирок акыркы аракетин кандай коюлат? Мына ушул наху илим үйрөтөт да. Эми мына ушул 7 сөз келген болсо, сүйлөмдүн ичинде мына ушул 7 сөз келген болсо, же муптада, же хабар, же фаил, же наибул фаил, азда кайтабыз. Мына ушулар келген болсо, ар дайыма домма койгон болсок, биз эч качан ката кетирбеген болобуз. Бешинчиси исму кана. Кана ва хатуха деген тема бар. Мына ошону кенен өтөбүз. Демек исму кана, кананын ысмы келген болгон болсо, кананын ысмы эмне, башка эмне кенен өтөбүз. Азырынча билип турайлы, исму кана ар дайыма домма болот экен. Мындайча ар дайыма марфу болот экен деп. Аракети ар дайыма домма болот экен деп. Эми хабар инна ва хатуха деген дагы чоң бир тема бар.
ошол инна келген болсо мунун хабары ар дайыма дома болот экенин билели. Жана жетинчиси ат-таваби ли исмин марфу. Бизде таваби деген дагы бир чоң тема бар, анын ичинде өзүнүн бөлүнүп кетет. Мына ушул таваби'дер ар дайыма эгер анын ээрчип аткан нерсеси домо болгон болсо, бул ээрчигени дагы домо болот. Аны дагы кенен өтөбүз. Мындайча айтканда 7 нерсе бар, 7-өө ар дайыма домо болуш керек. Кайсыл жерде табылбасын. Мына бул Телеграмда экран чыкпай калдыбы? Эмне болду? Азыр. Жети сөздү жазып коебуз, устаз. Бул экранда жазылып турат эже. Mubtada, xabar, fa'il, naybul fa'il, ismu kana, xabar inna, jana at-tawabi' li ismin marfu. Азырынча эгер жазып үлгүрбөй калган болсоңуз, 1-2 сааттын ичинде бул неме сабак немеге түшөт, YouTube'га түшөт, ошол жерден кенен кесир жазып алсаңыз болот. Андан кийин ал-мансубаттарга кирейли. Экран боюнча ал-мансубат. Мындайча айтканда мансуб деген эмне? Мансуб деген аракети, сүйлөмдөгү кайсы бир сөздүн аракети сөзсүз фатха болуш керек болгон сөздөр. Алар кайсыл десе, Телеграмда экран чыкпай калды, кандай болду? Неме баягы микрофонуңуздарды ачып атам, сүйлөбөй атасыздар да. Көрүнүп атат, устаз. Телеграмдан көрүнүп атат, Кандай? Zoom'dan айттым. Эгер мүмкүнчүлүгү барлар бүт Телеграмга кирип алсаңыздар, Телеграмда 500 адамга орун бар. Бул жерде немелерди мол микрофонуңуздарды ачып атам, эч ким сүйлөп атат да, кол көтөргөндөрчү Телеграмдан. Ошол Телеграмдан биздин немебиз чыкпай калат. Zoom'дагылар Телеграмга кирелиби анда? Же Zoom'дан уланта бересизби? Жок. Телеграмдар наоборот Zoom'га кирип алыш керек болот. Ошода Zoom'да жакшы экен, Zoom'га кирип алсаңар, жакшы угулат, жакшы көрүнөт. Азыр мына чыгып атат кайра. Анда эмесе улантабыз. Ал-мансубат. Мындайча айтканда айттык, сүйлөмдө кайсыл жерде табылган болсо, булардын аракетин автоматически фатха койгон болсоңуз эч качан жаңылбайсыз. Алардын эң биринчиси биз өттүк буга чейин ал-маф'улу бихи. Сүйлөмдүн толуктоочу кимди жана эмнени деген суроого жооп берет. Ал эми экинчиси ал-маф'улу ли ажлихи деген бир темабыз бар биздин. Кенен кесир өтөбүз сөзсүз. Мына ушул келген болсо, кайсыл жерде аракетин фатха кылган болсоңуз жаңылышпайсыз. Андан кийин үчүнчүсү ал-маф'улу ма'аху жана ал-масдар деген нерсе бар бизде. Жана зорф заман деген нерсе бар бизде. Зорфу макан, хабар кана, исму инна, жогоруда эмне болгон? Исму кана, хабар инна болгон да. Алардын да кенен кесир өтөбүз. Кандай болуп калды дегенде, аз биз тепкич менен өтүп атабыз да. Буга чейинки мансубаттар, марфуаттардан эмнени өтүппүз? Муктада, хабар, фаил өтүп. Мансубаттардан бир гана маф'улу бихин өтүппүз. Калгандагы секин өтөбүз сөзсүз. 9-нчусу эмне десе, ал-хал деген тема бар. 10-нчусу тамиз деген тема бар. 11-нчиси ал-мустасна деген тема бар. 12-нчиси исму ла деген тема бар. Ла ан-нафия лил-джинс деген.
Al-munada деген bizde çoğun bir tema var. Жана at-tawabi' ismin mansub. Mansub болгон сөздөрдү ээрчиген немелер, ысымдар деген bir tema var. Мына ошолорду кенен кесип өтөбүз. Болгону азыр бизге жүктөлгөн милдет, биз буга чейин маф'улун бихини өткөн болсок, маф'улун бихини кайсыл жерде тапкан болсок, ошого фатха аламатын, фатха аракетин койгон болсок, эч качан жаңылышпайбыз. Андан кийинкилерин дагы кийинки сабактардан өтөбүз, ар бирин сөзсүз түрдө. Мына ушул жерде 14 дарс, болсо 14 дарс деген сөзсүз өтүлөт. Al-majrurat. Bizde majrurat деген bir termin var. Al-majrurat emne dese, süйлөмдө кайсыл жерде табылбасын, аракетин касра коюлуш керек. Аракети касра коюлушу керек. Алардын эң биринчиси al-majruru bi harfil jar. Bizde jar кыла турган тамгалар бар да. Bizde кечээки мабнилердин арасынан эмне деп өттүк? Harflarдің бардығы мәбни болот деп өттүк да. Кандай гана харф болбосун, булардын бардығы мәбни болот. Эми харфтардын түрлөрү канча түргө бөлүнөт, ар биринден бир-эки мисалдар, булардын бардығы буга чейинки уровендерде өтүлүш керек, сөзсүз. Мына ошол харфтардын түрлөрү бар. Мисалы, харфын насб кыла турган тамгалар бар, жазм кыла турган тамгалар бар, мажрур кыла турган тамгалар бар. Мына ошол мажрур кыла турган, аракетин жар кыла турган тамгаларга мына ушул хуруфул жарлар кирет. Олар кайсылар? Мин, ала, фи, иля, ан, мына ушулардын бардыгы. Мына ушул тамгалардын аркасынан кандай гана ысым келбесин, мына ушунун аракети жар болот дейт. Касра болот дейт, мындайча айткандачы. Андан кийинки экинчи мажруратыбыз ал-мажрур бил-идафа. Bizde mudaf жана mudaf ileyhi деген тема бар чоң. Мына ушул кийинки сабактарда алдагы сөзсүз окулат. Мына ушул mudaf жана mudafun ileyhiде mudaf ileyhi ар дайыма касра болуш керек деген бир эреже бар. Сүйлөмдө мына чыккан mudaf ileyhини кайсыл жерде көрүп калган болсоңуз, касра койгон болсоңуз эч качан жаңылышпайсыз. Жана бизде ошондой эле tawabi' ismin majrur деген кайрадагы бир не бар. Мында чыккан tawabi' бул tabi'дин көптүк түрү да. At-tawabi' деген эмне десе, ээрчүүчүлөр. Мында чыкканда бизде 4 тема бар. 4-өө тең өзүнүн кожоюнун ээрчийт. Кожоюну фатха болсо фатха болот, касра болсо касра болот, жана не болсо домма болсо домма болот. Бул үчөөндө тең бар. Эгер сүйлөмдүн кожоюну, мында чыкканда бир мисал келтиреличи, ошол жерде sıfa жана маусуф деген тема бар. Sıfat деген, сын sıfat деген тема бар кыргыз тилинде. Мына ошол араб тилинде дагы бар. Бир нерсени сыпаттайсыз, туурабы? Мына ушул сыпатталып аткан нерсе, сыпатталып аткан ээсин ээрчийт. Аракеттеринде, жекелик түрүндө жана көптүк түрүндө, мужской ротунда, женский ротунда кандай нерсесинде болсо өзүндөй болуп ээрчийт. Жана аракетинде дагы ээрчийт. Эгер аракети марфуаттардын ичинде болсо, мындайча айтканда бир сүйлөмдүн ээсин сиз сыпаттап аткан болсоңуз, сүйлөмдүн ээси бизде эмне? Сүйлөмдүн ээси бизде марфу да. Марфу, туурабы? Демек, сыпатталып аткан нерсе дагы марфу болуш керек. Бир маф'улун бихини толуктоочту сыпаттап атабыз. Толуктооч бизде эмне? Мансуб. Фатха мындайча айтканда аракет. Демек, сыпатталып аткан нерсеси дагы мансуб болуш керек. Себеби ээсин ээрчитип атпайбызбы? Сыпатталып аткан нерсе, ошол сөз жүрүлүп аткан нерсе, сыпатталыш керек болуп аткан нерсенин аракетин толук бул сыпаттагы кошо алат да, мындайча айтканда. Эгер сыпатталып аткан нерсе исми мажрур болсо, биз исми мажрур эмне деп айттык? Исми мажрур мажрураттардын ичине кирет деп айттык да. Анда аракети бул сыпаттын аракети. Анда мажрур болуш керек. Бул таваби жөнүндө ээрчүүчүлөр деп коелу. Мына ушулар жөнүндө кенен кесир албетте өтөбүз. Демек бизде мажрурат, марфуат, мансубат жана мажрурат деген нерсе бар. Марфуаттардын ичине 7 кирди, мансубаттардын ичине 14 кирди жана мажрураттардын ичине. Эми аламатул i'rab.
i'robдун аламаты. I'роб деген эмне? Бизде талкуулоо, талдоо. Талдоонун аламаттары боюнча сөз жүртөбүз иншалла. Бизде аламаттар экиге бөлүнөт. Же аслый болот, же фар'ий болот. Аслый дегени аслында, өз негизи шекилинде, китебинде кандай болуш керек болгон болсо, мына ошол аракет. Ал эми фар'ий десе, мына ошонун ордун эмне басат деген бир неме. Мындайча айтканда, сиз бир жерде чоң бир иште иштейсиз, ал жерде директорсиз. Ал жерде директорсиз, сиздин орун басарыңыз бар. Кээде жетишпей калып, кандайдыр бир чогулуштарга сиз орун басарыңызды жөнөтсөңүз деле, сиздин компанияңыздын атынан сүйлөй берет, сиздин атыңыздан беймарал ишти кыла берет. Айланасындагылар да ошол немени, баягы жардамчыңызды сиз катары кабыл алат. Значит, жардамчыңыздын сөзү сиздин сөзүңүз катары кабыл алат, туурабы? Мына ошондой эле бизде негизги аламаттар бар талдоодо жана фар'ий орун басар аламаттар деп коелу, же болбосо мындайча айтканда мына ушулардын ордуна келип кала турган башка бир аламаттар бар. Кошумча аламат. Кошумча эмес, ордуна келе турган толук түрдө. Демек, аламатул i'роб ал-аслия, аслый аламаттар булар төртөө болот. Домма, фатха, касра жана сүкүн. Домма кайертарда келет? Домма ар дайым марфуат сөздөрдө келет. Марфуаттарда болот. Фатха ар дайым мансубаттарга келет. Мындайча бир сөз мансуб экен десе, демек аракети фатха турбайбы деп сразу түшүнүңүздөр. Домма десе, марфу десе, демек аракети домма турбайбы деп түшүнүңүздөр. Мажрур десе, демек аракети касра турбайбы деп сразу түшүнүңүздөр. Ошондой эле. Majzum eкен ал сөз десе, ал сөз эмес, ал этиш дейли. Majzum экен десе, демек сүкүн турбайбы деп сразу ой кетиш керек. Эми ушул жерден эң керектүү нерсени айтайлы, кулакты түрүп угуп турасыздар. Аль-касра, аль-касра. Ысымдарда болот. Бирок этиштерге эч качан кирбейт. Этиштерде эч качан касра деген нерсе жок. Этиштердин аламаты же домма болушу мүмкүн, же фатха болушу мүмкүн, же сүкүн болушу мүмкүн. Катабту дегенде мисалы. Бирок эч качан касра болбойт. Язхабу дегендеги домма эч качан бир күн келет, дагы язхаби болуп кетпейт. Мындайча айтканда, этиш деген нерседе эч качан касра, мажрур деген түшүнүк жок деп билейли. Ошондой эле аяктын эки жагы бар да, бермейдин алмайы бар дегенде, бирок ысымдарда эч качан сүкүн болбойт. Эч качан сүкүн болбойт. Бир ысымды сүкүн менен токтотуп коюу араб тилинин эрежесинде жок. Ысымдарда домма болушу мүмкүн. Домма болот, фатха болот, касра болот. Илел мадресати деп атпайбызбы? Бирок эч качан сүкүн менен токтоп калбайт. Этиштер токтойт бирок. Уктуб, катабту, захабна депчи. Бирок эч качан ысым сүкүн болбойт. Мисалы, ат-талиб деп эч качан токтоп калбайт. Ат-талибу же аракетине карап, абалына карап, же ат-талиба, ила-талиби болот, бирок эч качан сүкүн менен токтоп калбайт. Мына ушул эки айырманы жакшы билип алайлы. Демек, мына ылдыйына түшкөн болсок, ал-аламатул аслия лир-рафъ ад-дамма. Рафъда ар дайыма аслый аламаты домма болот. Стрелканы караган болсоңуздар, ад-дамма, ал домма коюлган ысым марфу деп аталат. Кашанчы? Экинчи, ал-аламатул аслияту лин-насб. Насбга негизги аламат бул ал-фатха. Фатха болот. Жана ал фатха коюлган ысым мансуб деп аталат. Бизде неме деген тема бар да? Исмул маф'ул деген тема бар. Мындайча айтканда, кылынган, болунган бир иштерге далалат кылыш үчүн атайын бир өзүнчө бир сыйга бар.
мына ошолорду үйрөтүүчү тема. Ошол жерде эгер маф'ул вазынына түшкөн болсо, көпчүлүк ысымдар эмне болот? Маф'ул вазынына түшкөн болсо, болунган нерсеге айтылат. Мындайча айтканда, биз бир аракетке, бир ысымга ал сүйлөмдөгү абалына жараша же марфуаттарга кирсе домманы койгон болсок, же мансубаттарга кирген болсок, фатханы койгон болсок, же мажрураттарга кирген болсок, касраны койгон болсок, ал коюлган аламаттар, мындай аламаттар коюлган ал ысымдар уже коюлуп бүттү да, биз коюп койдук да ал ысым немеличи, аракеттердичи. Марфу деп атайбыз. Эгер домма коюлган болсо, эмне? Домма коюлду уже деген бир мааниде да. Ал ысымга домма коюлду. Марфу дегендин мааниси ошол, кыргызча мааниси. Мансуб деген мааниси ал ысымга уже фатха коюлду. Же болбосо мажрур, ал ысымга уже касра коюлду. Мажзум, ал этишке сүкүн коюлду деп айтабыз. Демек, мына ушул 4 нерсеге 4 аламаты бар, аслый аламаттары бар. Мына баягы сиз директор, сиз орун басары деп бир нерсе мисалда айттык го. Бул жерде сиз жөнүндө сөз кетти. Сиз главный директор, сиз жөнүндө сөз кетти. Сиздин аламаттарыңызды айтып атабыз бул жердечи. Калпак кийген, көйнөктү кийген, ар дайыма калпак кийип, көйнөктү кийип, шымын кырына чыгарып бүтүктөй жүргөн бир байке деп сиздин аламаттарыңызды айтып атабыз бул жерде. Аслый аламатыңыз. Эми мисал келтирели. Истада ас-сайяду ал-арнаба фи ал-габати деп толук аракеттерин айтып атабыз бул жерде. Истада уулады, аң уулоо боюнча сөз кеттик бул жерде. Истада деген аң уулады. Ас-сайяду бул сүйлөмдүн ээси. Мындайча биз өткөн темаларыбызды катыштырып туруп бул жерде айтып кетеличи. Бул жерде сүйлөм ысмия болду, фиилия болду. Албетте сүйлөм фиилия болду. Себеби эмнеге? Себеби сүйлөмүбүз фиил, этиш менен башталган. Ал эми этиштин эң негизги немелери эмне болчу? Түркүктөрү этиш менен башталган сүйлөмдүн биринчи этиш болуш керек. Экинчи ээси болуш керек. Үчүнчү маф'улун бихи болуш керек. Андан кийин эгер сүйлөм муктаж болгон болсо, анда исму харфы жар исм мажрур келип калышы мүмкүн. Эгер сүйлөмүбүз муктаж болгон болсо, маф'улун толуктооч келип калышы мүмкүн. Бирок толуктоочсуз деле сүйлөмдөр кээде толук болуп калат. Мисалы, жаласа ат-талибу десе, студент отурду деген болсо, толук маани чыгып атат да, туурабы? Ал жерде эч кандай маф'ул бихке муктаждык жок, же башкага муктаждык жок. Бирок бул жерде истада деген этишибиз бизден кимди, эмнени деген суроону талап кылып атат да, эмнени уулады. Туурабы? Ошон үчүн биз коён деген сөздү коюп атабыз. Жана кайсыл жерде ал окуя жүз берди десе, фил габат. Токойдо. Мындайча айтканда, истада бул сүйлөмдүн этиши. Ал эми биз этиштер жөнүндө кийинки сабакта толук өткөнчө кандай талданат, учурчак кандай талданат, жана келерчек кандай талданат, алардын баардыгын келерки сабакта өтөбүз. Ошон үчүн бүгүн кандай гана мисал келбесин, этиштин кайсы чакта экендигин айтып гана тим болойлу. Бул жерде истада дегени өткөн чак болду. Аны кантип талданат, акырына чейин кийинки сабакта үйрөнүп баштайбыз. Ас-сайяду. Ас-сайяду бул жерде фаил. Ал-фаил. Ошон үчүн домма коюлуп атат бул жерде. Biz marfuatların içinde emne var diye ayttık, fail var. El-arnabe, emne üçün fatha koyuldu? Sebebi süйлөмдүн толуктоочу. Толуктооч деген араб тилинде el-mef'ulu bihi. Bravo. El-mef'ulu bihi bizde emne mansubаттардын içine кирет. Демек сөзсүз фатха коюшубуз керек экен. Ошон үчүн el-arnabe болот. Fi harfı jar, bunu билебиз. El-ghabati деп ушул жерде эмне коюлуп атат? Касра коюлуп атат. Эмнеге? Себеби харфы жардан кийинки келген эмне деп айттык? Исмы мажрур деп айттык да. Ал эми исмы мажрур бизде эмне? Мажрураттардын арасына кирет. Ошон үчүн фил габати болот бул жерде. Эми сиз жөнүндө сөз кетпейт, сиздин иштеги немеңиз жөнүндө, орун басарыңыз жөнүндө сөз кетет. Аламатул i'rab al-far'iyya.
Asli аламаттардын ордун баса турган неме орун басар аракеттер. Мисалы, домма коюлбайт, бирок башка бир аракет коюлат. Демек бул аракет эмнени билдирет эле? Марфу'ду билдирет эле. Демек бул сөз марфу' турбайбы деп билип аласыздар. Же болбосо бир сөз келет, бир неме аракет келет. Ал аракетти көрөсүз дагы, бул аракет эмне болчу эле? Фатханын ордун басчу эле. Демек бул сөзүбүз мансуп турбайбы деп билесиздер. Мына ошол ордун баса турган фар'i, кошумча дегенде туура болбой калат. Ордун баса, толугу менен ордун баса турган аракеттер. Биринчи ар-рафа, марфу' жөнүндө сөз кетет, домма жөнүндө сөз кетет. Эгер домма эмес, сүйлөмүбүздүн абалы өзгөрдү. Азыр кандай абалы өзгөргөндө кайсыл аламаттар келиш керек аны өтөбүз, аз ылдыйт экенин. Мындайча айтканда, домма жок, бир эни байкап атасыз дейли да. Мындайча айтканда, сүйлөм кетип атат, бирок домма жок. Бирок сиз сүйлөмдүн ичинде нени таптыңыз? Фаилди, сүйлөмдүн ээсин таптыңыз. Бирок карасаңыз доммасы жок да. Бирок сиз автоматически билип атасыз, ошол сүйлөмдүн ээси экендигин билип атасыз, бирок карасаңыз домма жок. Бирок андан башка кошумча аракети бар. Демек ошону көргөндө сиз билесиз, эмне деп билесиз? Сүйлөмдүн ээси экен деп билесиз. Ошон үчүн домма жок кезде же алиф болушу мүмкүн, фар'i аламаты. Алиф болушу мүмкүн, же вау болушу мүмкүн, вау тамгасы, же нун тамгасы болушу мүмкүн. Нун тамгасы бул албетте этиштерде келет. Насып абалына келели. Бир фатханы көрбөдүңүз сиз, бирок сүйлөм кимди жана эмнени деген суроого жооп берген маф'улу бихи болуп атат да, мындайча айтканда. Мындай сүйлөмдүн ичинен толуктоочту таап атасыз, бирок фатха аламатын көрбөй атасыз ал жердечи. Бирок анын ордуна я келиши мүмкүн, ошондо неме боло берет, мансуп боло берет. Же касра келиши мүмкүн, даже фатханын ордуна касра келип калышы мүмкүн, бирок мансупка даллат кылышы мүмкүн да. Элестетиңиз, фатханын ордуна касра келип калат. Бирок сиз аны кимди эмнени деген суроого жооп бериш үчүн же маф'улу бихи кылышыңыз керек болуп калат, же башка баягы 14 тасынын бирөөсүнө кирет. Телеграмдагыларга дагы бир неме, эгер Телеграм ыңгайсыз болуп аткан болсо, бул Zoom'га кире алган болсоңуздар, Zoom'да экран кенен кесир чоң болуп көрүнүп атат. Жана Zoom'да көп эле адамга неме бар, место бар. Жана эми насып кээде я болуп калышы мүмкүн. Фатха эмес, ордуна орун басар болуп я келип калышы мүмкүн. Же касра келип калышы мүмкүн. Же хасфу нун, бул албетте этиштерде. Акыркы хасфу нун деген бул албетте этиштерде. Эми жарга келейли. Мәжрур болуп калат, кээде касра менен эмес, кээде я келип калса да касра болуп калат. Кандай абалдарда азыр ылдыйда өтөбүз. Же кээде фатха келип калат, касра деп эсептелинет да. Мындан карабайсызбы? Бул жерде касра келди, бирок фатха деп эсептелиш керек болуп калат. Кээде фатха келет, бирок касра деп эсептешке туура келет. Алар кайсыл абалдар? Азыр ылдыйда өтөбүз. Жазымдын аламаты кайсыл дедик? Мажзум болот, сүкүн менен дедик да. Бул аламат аслия болду. Эми аламат фар'ия, анын ордун басышы мүмкүн, хазф, өчүрүп коюу. Мындайча айтканда, бир тамганы өчүрүп коюу бул сөздүн мажзум, сүкүн экендигине даллат бериши мүмкүн да. Мисалы, лам яс'a дегенде, лам яс'a деп акыркы тамгасы менен кошо айтпайсыз ал жерде. Лам яс'a деп айн менен бүтүрөсүз, ал жердеги алифти өчүрүп коюу, бул жерде жазым, сүкүнгө далалат кылат. Аны дагы кенен кесир өтөбүз. Кийинки сабактагы этишти талдоодон кенен кесир өтөбүз. Демек, аламатул i'рабул аслия болду, төртөбү. Аламатул i'рабул фар'ия, мына ушул төртөөнүн ар биринин өзүнчө орун басарлары болду. Рофада 3-өө, насыпта 3-өө, жарда 2-өө жана жазымда 1-өө.
Эми мынабул немеге көңүл бөлөйлү. Могул жерде бир таблица бар, неме бар, схема бар. Мына ушуга көңүл бөлгөн болсок, мына биздинки бүгүнкү айтып аткан немебиз мынабул да. Темабыздын корутундусу, жыйындысы мына ушул. Ысым, бул жерде ысымдар жөнүндө сөз кетти. Жалаң ысымдар жөнүндө. Себеби этиштер жөнүндөгү теманы кийинки сабактан улантабыз. Кийинки сабакта жалаң этиштер жөнүндө сөз кетебиз. Бүгүн жалаң ысымдар кантип талданат? Мына ушуну үйрөнөбүз. Демек, ысым бизде жекелик түр болот, ысым туурабы? Жекелик түр, экилик түр жана көптүк. Көптүк түрдүн 3 немеси бар, бөлүмү бар. Жам'у таксир болушу мүмкүн, жам'у музаккар ас-салим болушу мүмкүн, жам'у муаннас ас-салим болушу мүмкүн. Мына ушулардын бардыгы жазылган. Мына муфрат, жам'у таксир, мусанна, жам'у музаккар ас-салим жана жам'у муаннас ас-салим. Мына ушул 3 ысым канткенде марфу болот, негизги аламаты жана кошумча аламаттары менен. Канткенде мансуп болот, негизги аламаттары жана ордун баса турган фар'ий аламаттары менен. Жана канткенде маджзум болот, majrur болот. Мына ошонун негизги аламаты жана ордун баса турган фар'ий аламаттары менен кошуп айтабыз. Мына жогоркунун корундусу мына ушул. Ал-муфрат жана жам'у таксир экөөнүн кайсыл жерде болбосун, мына ушул эки сөз аламаттары окшош болот. Мына юрфау марфу болот. Ал-муфрат, мына стрелкага караган болсоңуздар. Юрфау ал-муфрат, муфрат сөз, жекелик сөз. Марфу болот, эмне менен? Домма менен, көк менен. Ад-домма. Жам'у таксир ошондой эле, кудду ошондой. Жам'у таксир юрфа марфу болот. Мына бул этиш болот бул жерде юрфау депчи. Роф кылынат, марфу болот. Жам'у таксир марфу болот, кайра эле домма менен да. Значит, муфрат менен домманын экөөнүн аракети окшош. Ваюн собу жана мансуп болот бил фатха, фатха, ачык фатха менен. Жана южарру majrur болот, ачык касра менен. Мындайча айтканда мисалдар арасында турат. Ат-тилмизу. Бизде марфуаттардын ичинде эмне бар? Фаил бар. Жаа ат-тилмизу деп домманы айтасыз. Себеби эмнеге? Биздин сөзүбүз муфрат, жекелик түр. Ал марфу болот ачык домма менен. Же болбосо ал-аклам, каламдын көптүк түрү ал-аклам болот. Ал-аклам формасы бузулуп кеткендиги үчүн жам'у таксир деп аталат. Өткөндө айтканбыз бул нерсени. Эмнеге жам'у таксир деп аталып калган, өткөндө айтканбыз. Эми ушул марфу болот бид-домма захира, ачык келген домма менен. Ал-акламу, мисалы бизде муптада марфу болуш керек да, туурабы? Ал-акламу касиратун, калемдер көп экен. Көп калемдер деген сөздү айттык. Мына ошол жерде ал-акламу деген муптадабыз, бул жерде эмне болуш керек? Ачык домма болуш керек. Себеби эмнеге? Себеби дегенде жам'у таксир юрфау бид-домма. Экинчиси юнсабу. Эми кантип мансуп болот? Бил фатха дедик. Демек ат-тилмиза биз эмне менен неме болот? Мансубаттарга эмне кирди? Маф'ул бихи. Маф'ул бихи деп айтып көрөйлү. Раайту ат-тилмиза. Ат-тилмиза дегенде маф'ул бих болот. Анын аракети мансуп болуш керек. Мансуп дегенден максат фатха болуш керек аракети. Демек фатха болот. Муфрат юнсабу фатха болот бил фатха менен. Юнсабу мансуп болот бил фатха менен. Ошон үчүн ат-тилмиза болот. Ошондой эле кайра эле жам'у таксир мансуп болот бил фатха захира менен. Ал-аклама ахазту, мен алдым. Ал-аклама кимди эмнени деген суроого бул жерде маф'ул бих жооп берет. Ал-аклама деген сөз жооп берет. Ошон үчүн фатха аракети фатха болуш керек. Ошон үчүн бул жерде ал-аклама болду. Эми муфрат же жам'у таксир экөө тең. Южарру мажрур болот бил касра захира, ачык келген касра менен. Мисалы марарту бит-тилмизи. Марарту бит-тилмизи, мен бир окуучунун жанынан өттүм дегенде бит-тилмизи деймин. Анын жанынан өттүм деген сөз айтыш үчүн эми би деген тамга б деген
harfı jarlардын içine kirет да, туурабы? Мына ушул harfı jarlардын içine киргендиги үчүн андан кийинки сүйлөм сөзүбүз не болуш керек? Majrur болуш керек. Majrur болот bil kasra zahir. Ошон үчүн бит-тилми ви деп атабыз. Ошондой эле алаклам деген дагы ошол. Кайра эле мына ушунун эле копиясын айтып атканда. Касра менен не болот? Majrur болот. Эми экинчи экилик түргө келгенде биз уже эмнени колдонуп баштайбыз? Аламатул i'rab al-far'iyya. Бизде домма, касра, фатха бул үчөө кетип калат. Ордуна орун басарлар келет. Мына ушул орун басарлардын жардамы менен биз демек марфу турбайбы, мансуб турбайбы, мажрур турбайбы деп билип алабыз. Эми бул мындай. Ал-мусанна экилик түр кандай болбосун ал? Мужской роддун экилик түрү болсун, женский роддун экилик түрү болсун, юрфау бил алиф. Алиф менен ал марфу болот. Сүйлөмдүн экилик түр жөнүндө сөз кетип атат. Элестетиңиз. Экилик түр жөнүндө сөз кетип атат. Бирок сүйлөмдүн ээси эч кандай домма жок. Талибани деп даже кастра турат. Бирок сүйлөмгө карасаңыз ошол талиб деген сөз фаилдикти билдирип атат. Сүйлөмдүн ээсин билдирип атат да. Ким, эмне деген суроого жооп берип атат. Ошол нерсечи. Сиз деп элестетип аткан нерсеңиз жооп берип атат. Бирок аракетин карасаңыз ал экилик түр, аракети домма болбой атат да. Эми ушул жерде кандай анын марфу экендигин билем десе, ал жерде биз алиф аркылуу билебиз дейт. Алиф аркылуу билебиз дейт. Бул жерде ат-талибани дегендеги алиф бар го, бадан кийинки турган алиф, мына ушул экилик түрдү билдирет. Бул женский род болсо деле, мисалы жаа ат-талибани, эки студент жигит келди. Келди деген этиштин ээси кайсыл болуп атат? Талибани, туурабы? Бирок бул жерде касра болуп атпайбы десе, жок, ал жердеги алифибиз экилик түрдү билдирет. Эмне десе, албетте биз буга чейин эрежелерди айттык, же Курандан алабыз дедик, же сүннөттөн алабыз, же араб тилинин мурунку жахилият доорундагы адабиятынан алабыз. Мындай чыкканда, мына ушул үч нерседен алабыз дедик. Мына ушул үч нерседе карасак, экилик түр жалаң гана алиф менен марфу болгон экен. Биз дагы мына ушинтип эрежени өтүп жатабыз. Демек, экилик түр кантип мансуп болот десе, бил я менен ат-талибайни. Бизде мансуп боло тургандардын ичинен буга чейин эмнени өтүп атабыз? Маф'уль бихти өтүп атабыз да. Мына ушул тууралуу неме кетире берели, мисал келтире берели. Раайту ат-талибайни. Эки студентти көрдүм. Же мен көрбөдүм, балким араңыздарда бир эже айтып атат. Бир эже айтып атат. Раайту ат-талибатайни. Мен эки студент кызды көрдүм деп араңыздарда бир эже айтып аткан болсо, ошол жердеги байни дегендеги бадан кийинки я, же болбосо батай, талибатайни дегендеги тадан кийинки я, мына ушул я мансуптагы фатханын ордун басып атат. Ошол жерде ат-талибайни десе, бул жерде касра турат го, анан кантип мансуп болуп калды? Биз мансуп деген бул фатха деп айтканбыз да, деш жок. Ал жерде яны көрүп атасызбы? Ал сүйлөм сөз экилик түр болуп атабы? Демек, автоматически ой кетет. Ал-мусанна экилик түр, юнсабу мансуп болот бил я менен. Ал экилик түр мужской род болсун, же женский род болсун. Эми южарру кантип мажрур болот? Кантип касра коюлат? Южарру кайра эле бил я менен да. Мажрураттардын ичине мисалы иля келди, же би келди. Мисалы мен эки студент жигиттин жанынан өтүп кеттим деген сөздү кантип айтасыз? Марарту, мен басып өттүм. Сүйлөмдүн ичинде этиш кетип атат. Ту дегенде не кетип атат? Сүйлөмдүн ээси кетип атат. Би деген харфы жар, ал эми харфы жардын аркасынан эмне келиш керек? Исмы мажрур келиш керек.
Ал эми бул жердеги ысым мажрурубуз экилик түр болуп атат. Экилик түрү мажрур болот бил я деп, я менен деп айттык бул жерде. Мына ошон үчүн бит талибайни деп айтабыз. Марорту бит талибайни. Ал жердеги нундан кийинки касра ал жердеги мажрур деп айтылбайт. Экилик түр болгон болсо, эгер сөзүбүз экилик түр болгон болсо, нундан кийинки талибайни дегендеги нундан кийинки аракет айтылбайт ал жерде. Экилик түргө автоматически оюңуз неге кетсин? Яга кетсин да. Азыр алдыда кенен кесир немелерди келтирген, мисалдарды келтиргенбиз. Ошол мисалдар аркылуу аябай сонун түшүнөбүз иншалла. Жамул музаккар салим, музаккар салим бар дедик бизде, 3 жамдын түрү. Бул жамул музаккар салим. Юрфау экранда бир ката кетип алдык. Ордуна келди. Эми жамул музаккар салим юрфау марфу болот бил вау менен, вау менен. Ал муслимуна же болбосо ал муаллимуна же болбосо кандай гана жамул музаккар салим болбосун сиздин астыңызда. Мына ошол эгер марфуаттардын арасына кирип кеткен сөздөр жөнүндө сөз сүйлөм кетип аткан болсоз, ошол жерде автоматически ой кетиш керек. Бул жерде жамул музаккар салим экен биринчиден. Сөзүбүз, сүйлөмдүн ичиндеги ошол сөзүбүз марфуаттардын ичине кирген марфу сөз экен. Демек бул учурда вау аркылуу марфу болот дешибиз керек бизчи. Мисалы ал муслимуна. Мисалы жаа ал муслимуна минал хаджи. Бул жерде жаа деген келди деген этиштин эси эмне болуп атат? Муслимун, мусулман эркектер деген сөз болуп атат. Демек бул жерде марфуаттардын ичине кирип атат. Сүйлөм фаил болуп атат да. Эми ошол жерде эмне менен марфу болуп атат? Ал муслимуна деп нундан кийин фатханы айтып атпайбызбы десе, жок, бул жерде марфу болот бил вау, вау тамгасы менен. Эми мажрур болот, мансуб болот я тамгасы менен. Мажрур болот я тамгасы менен. Кайра элечи, бул экөө окшош да, мына төртөө окшош эгер байкаган болсоңуздар. Бирок экилик түр менен көптүк түрдүн айырмасы кандай? Баягы я менен мансуб болот жана мажрур неме я кайра эле я менен мажрур болот деп айтып атпайбызбы? Неме экөөнүн айырмасы кандай десе, экилик түрдө фатха менен айтылат. Али байни депчи. Ал эми көптүк түрдө касра менен айтылат. Мусли мина деп. Ошон үчүн бул жерде дагы жакындата турган болсок, бада бул жерде стрелкада фатха турат. Ал эми ылдыйда мусли мина дегенде касра турат. Мына ушул экөө неси айырмасы ушунда. Демек, мен не деп айтамын? Роайту ал муслимина. Мен мусулман эркек кишилерди көрдүм дегенде муслимина. Эми караңыз. Жамул музаккар салим юнсабу мансуб болот бил я менен, туурабы? Ал эми биз кимди эмнен деген суроого жооп бергенде мафулу бих деп айтканбыз. Мына ошол жерде ошон үчүн мен мусулмандарды көрдүм. Кимдерди көрдүм? Мусулмандарды көрдүм дегенде муслимина деп бул жерде я аркылуу мансуб болот. Себеби эмнеге? Себеби эреже ошондо. Ал эми я аркылуу мажрур болот. Мисалы марорту бил муслимина. Мен мусулман эркек кишилердин астынан басып өттүм дегенде бил муслимина. Мажрурун бил я лианнаху жам'ул музаккар салим. Азыр ылдыйда кенен кесир талдоонун түрлөрүн кошот иншалла. Жам'ул муаннас салим эми женский роддун көптүк түрү жөнүндө сөз кетип. Женский роддун көптүк түрү мансуб марфу болот, юрфау бид-домма. Домма менен. Ачык домма келет. Неме сыяктуу? Муфрат менен жамот таксир сыяктуу. Мисалы ал-муслимату.
Ал муслимату, мусулман аялдар. Эми ушул муптада кылып колдонгуңуз келатат, же хабар кылып колдонгуңуз келатат, же баягы 7 марфуаттардын ичинен кайсы бирине колдонгуңуз келип атса, же исму инна болуп атат, исму кана болуп атат, же хабар инна болуп атат. Мына ушулардын бардыгына ачык домманы коесуз. Баягы аламатул i'rab ал аслиядагы домма келет. Ал эми баягы мансуп болуп калат, кээде касра менен мансуп болуп калат дедик го. Өз негизи мансуп болуш керек, адатта мансуп болуш керек, фатха менен мансуп болуш керек. Бирок касра менен мансуп болуп калат деп айттык го. Мына ушул жери болчу. Жамул муаннас салим, женский роддун көптүк түрү юнсабу мансуп болот, мажрур эмес, мансуп болот бил касра менен. Мисалы, араңыздарда бир эже айтып атат, раайту ал муслимати деш керек ошол. Неге? Муслимати деген бул жерде неме болуп атат? Мафулу бих болуп атат. Ал эми мафулу бих ар дайыма мансуп болуш керек дедик. Ал эми бул жерде мансуп болгонубуз жамул муаннас салимде эреже, жамул муаннас салимде мансуп болуш керек бил касра менен да. Эми кайра эле мажрур болот бил касра менен албетте. Мына ушул кыскача, демек, муфраттты кантип эроптош керек, кантип аламаттарын коюш керек үйрөндүк. Домма, фатха, касра ачык келет, жаму таксирде дагы ачык келет. Ал эми мусанна марфу болот бил алиф, мансуп болот бил я, мажрур болот кайра эле бил я менен. Бирок сүйлөмгө карата мындайча өзүңүз аны неме кылып аласыз? Не кылып аласыз? Сорттоп аласыз албетте. Кайсынысы мансуп болуп келип атат, кайсынысы мажрур болуп келип атат депчи. Аны өзүңүз сорттоп аласыз албетте. Эми жамул музаккар салим. Жамул музаккар салим марфу болот бил домма менен, мажрур мансуп болот бил я менен жана мажрур болот кайра эле бил я менен. Эми жам ал муаннас ас-салим. Жам ал муаннас ас-салим жөнүндө сөз кетет. Жам ал муаннас салим марфу болот ачык домма менен, мансуп болот. Эч качан ушуну унутпайлы. Мансуп болот бил касра менен жана мажрур болот кайра бил касра менен. Мына ушул. Ал эми бул жерде мына үстүдө юрфа, юнсаб, южар дегенге кошулуп неме келбеди. Южзам депчи. Сүкүн болот деп келбеди. Себеби эч качан ысымдарда сүкүн жок деп айттык. Ал сүкүн кийинки сабакта өтө турган этиш боюнча сөз жүрүткөндө ошол жакта келет иншалла. Кантип мажзум болот, кантип сүкүн болот, анын аламаты аслыясы кайсы, фариясы кайсы. Мына ошолор жөнүндө кенен кесир кийинки сабакта этиштер жөнүндө сөз жүрүткөндө кенен кесир келет иншалла. Эми талдоо боюнча bir 10 мүнөт сөз кылабыз, анан иншалла сабагыбыз бүтөт. Талдоо, ат-тадрибат, көнүгүүлөр. Биз буга чейин эмнен өттүк? Муптадан өттүк, хабарды өттүк. Жана жумла фи'лиядагы этишти өттүк, фаилди өттүк, маф'ул бихти өттүк. Жана эгер анын аркасынан неме келип жар мажрурга неме келиш керек болгон болсо, анда жар мажрурду дагы биз өттүк. Мына ушулардын бардыгынын немесин кантип талданат, мына ушуларды азыр кенен кесип өтөбүз. Иншалла мындайча айтканда мындан кийин аракет мына ушул азыркы күнгө чейин өткөн темалардын бардыгынын аракетин коркпостон коюп каласыздар. Биз айттык, аракет акыркы тамганын аракетине чейин кантип коюлат, буну сарф илими үйрөтөт дедик, туурабы? Талип дегенде тоонун аракети эмнеге фатха, либ дегендеги ламдын аракети эмнеге касра, буларды сарф илими үйрөтөт. Ал эми биз наху илиминен үйрөнөбүз. Эң акыркысындагы неге банин аракети домма болуп калды, далдын аракети муштахид дегендеги далдын аракети домма болуп калды, эмнеге мына ушул наху илими үйрөтөт. Демек биз муптада хабарды өттүк. Муптада хабар кайталаган болсок, жумла исмиянын негиздери, негизги эки түркүгү. Ал муптада жана хабар. Буга мисал кайсыл десе, талибун муштахидун. Бир аракетчил студент жөнүндө сөз кетет. Аракетчил студент, мисал кыргызчасы.
Талип бул жерде сүйлөмдүн ээси. Неге десе, жөн эле бир аракетчил деп койсок, сөз жүрөбү? Сөздүн ээси барбы? Жок. Студент жөнүндө сөз кетти атат, ошол сүйлөмдүн муптадасы. Талибун. Ал эми аны немеси баяндоочу. Баяндооч деген эмне? Анын эмне экендигин баяндап бере турган нерсе да биздечи. Демек бул жерде студенттин анын аракетчил экендигин баяндап берип аткан сөзүбүз муштахид болду. Кызыл тамга менен жазылгандардын ичине кирсек, талибун. Талибун. Муптада. Мына азыр биз талдоодогу негизги баягы талап кылынган нерселерге неме кылабыз, талап кылынган нерселерге айтып өтөбүз. Мына ушул талап кылынган эрежелерди гана эске сактап туруп, кийин абал өзгөргөн сайын сиз дагы мындай талдооңузду ошол эрежелерге баш ийген абалда өзгөртө берсеңиз, любой нерсенин, бардык нерсенин немесин талдоосун туура жүрүткөн болосуз. Ал талдоодо талап кылынган нерселердин эң биринчиси бул ал сөздүн негизги функциясы айтылыш керек да. Ал сөз эмне болуп атат? Негизги функциясы айтылыш керек. Муптадабы, хабарбы, фаилби, же мансубаттардын ичинде мафул бихби, же исмуинна, хабаринна, же эмне? Ал эмне? Ошол функциясы айтылыш керек. Бизде бул жерде функция эмне? Талибун дегенде бул негизги сүйлөмдөгү анын функциясы сүйлөмдүн ээси экендиги, ал негизги анын иши ошол да. Ошон үчүн бул жерде муптада деген негизи айтылыш керек, эң биринчи талап кылынган нерсе. Ал эми экинчиси анын аракети айтылыш керек, абалы айтылыш керек. Абалы, ал аракети марфу'бу, мансуббу же мажрурбу? Абалы айтылыш керек. Демек биз марфу' деп айттык бул жерде. Себеби эмнеге? Себеби муптада деген сөз ар дайыма марфу' болуш керек. Эми ошол марфу' болуп аткандыгынын аламаты кандай? Аламаты кандай? Ва аламату раф'ихи, эми ошол марфу' болунганынын аламаты, биз баягы исмул фаил деген айтып өтпөдүкпү? Эгер маф'ул деген вазынга түшкөн кайсы гана сөздөр болбосун, кылынып болунган бир ишке далалат кылат деп айттык да. Муптада марфу' десе, марфу' болунган уже, марфу' болунган муптада деген маанини берип атат да. Эми кантип марфу' болуп калды ал дегенде, ва аламату раф'ихи, анын марфу' болуп калгандыгынын аламаты ад-дамма аз-захира, ачык домманын келип атканы. Талибун дегендеги ачык домманын келип атканы анын марфу' болгонунун аламаты уже. Демек, биринчи функция айтылды, экинчи анын абалы айтылды, марфу' мансуб кандай. Эми ошол абалы эмне аркылуу ошол абалга түшүп калды? Доммабы, касрабы же башкабы? Мына ушул айтылды үчүнчүсү. Ал эми төртүнчүсү, эмне үчүн ал аракет ага коюлду? Мына ушул төртүнчүсү керек. Аннаху, себеби ал дейт, муфрат музаккар. Себеби ал жекелик түр болгону үчүн ачык домма келди. Мындайча айтканда, мына бул таблицага кайтыш керек болуп атат да. Мына муфрат. Домма марфу' болот эле, бид домма захира, ачык домма менен. Эмнеге десе, аннаху жам'а, аннаху муфрат, ал жекелик түр болгон үчүн. Эгер экилик түр болгондо, анда алиф келмек. Ал эми көптүк түрдүн мускайраты болгондо, анда вау келмек. Мына ошондой да. Аннаху дегенден кийинки сөзүбүз мына ушуга далилдалат. Демек, талдоодо эң негизги 4 бизде негиз бар. Эң главный 4 негиз бар. Мына ошолордун эң биринчиси анын функциясы айтылыш керек. Сүйлөмдө эмне кызматты аткарып атат? Фаилби, мансуб немеби, маф'ул бихби кандай? Анын немеси, функциясы. 1. Экинчиси анын абалы кандай? Марфу', мансуб, мажрур. Не? Экинчиси. Үчүнчүсү анын аламаты кандай? Анын аламаты кандай? Доммабы? Кандай? Не? Анын төртүнчү негиз, эмне үчүн ошол аракет ага коюлду? Бул төртүнчү негиз.
Мына ошол 4 негизди ачык жазып койгон болсок, демек биздин талдообуз 100% ишке ашты деген болот дагы. Кайсыл жерде жазбаңыз, экзаменде жазасызбы, кайсыл жерде жазбаңыз, мына ушул толук түрдө талданды деп аталат. Эми экинчиси муштахид. Муштахид бул эмне? Биз сүйлөмөбүздүн жумла исмиянын экинчи түркүгү ал дагы марфуаттардын ичине кирет. Ошон үчүн муштахидун деп домма коюлуп атат. Демек, анын биринчи функциясы кайсы? Хабар. Абалы кандай? Марфу. Хабар марфуаттардын ичине кириш керек. Анын аламаты кандай? Аламату рафихи ад-дамма захира. Ачык келген домма. Эмне үчүн андай десе, лианнаху муфрад. Ал немелик, жекеликтүү болгон үчүн. Дагы мисал. Эми ошол жерде баягы жогоруда муфрад жана жаму таксир деп айттык. Эми жаму таксирге бир мисал десе, бул жерде акламун, акламун. Кефират. Көп калемдер бар экен, мына ушул жөнүндө сөз кетип атат мисалда. Эми бунун талдоосу, акламун деген эмне бизде? Акламун деген бизде муптада, туурабы? Ал эми муптадада бул жерде биринчи функциясы айтылды, муптада абал айтылды, марфу, аламату рафихи, анын аламат марфу болгон аламаты кандай? Домма захира, ачык келген домма. Эмнеге? Лианнаху жаму ат-таксир. Себеби ал жаму таксир болгону үчүн. Себеби мына таблицада айтылат да, жаму таксир марфу болот бит домма менен депчи. Кандай гана лианнаху дегенден кийинкини табыш керек болгон болсо, ушул таблицага келе бериңиз. Ушул таблицага келе. Бул сабак 1 сааттан кийин ачып барса YouTube'га чыгат. Ошол жерден сонун кылып могул таблицаны дептериңиздерге түшүрүп алсаңыздар болот иншалла. Эми акламун деген келди да, акламун деген келди. Буну айттык, муптада дедик. Эми хабар жөнүндө сөз кетти. Хабар. Хабар кафиратун деген хабар, марфу экинчиси. Аламат рафи домма захира, лианнаху муфрад, ал жекелик түрдө кафиратун депчи. Бирок муфратыбыз кандай муфрат? Муаннаспы же немеби? Муфрат музаккар десе, муаннас. Лианнаху муфрат муаннас. Негизи бул жерде лианнаху муфрат дегенден кийин же муаннасты жазабызбы, же музаккар жазабызбы, ал көп деле мааниге эмес. Эң негизгиси лианнаху муфрат деген жерге чейин сөзсүз жазылыш керек. Демек биз иншалла жекелик түр жана жаму таксир кантип неме болот? Талданат, мына ушул жөнүндө кенен кесир сөз кылдык. Эми биздин сүйлөмөбүзгө эмне аралашып калсын? Мабни болгон нерселерден бир нерсе аралашып калсын. Биз мабни эмнелер мабни болот деп айттык да, өткөн сабактачы. Ошолордун арасында эмне бар болчу? Шилтеме ата тош болчу. Шилтеме ата тош. Бул деген шилтеме ата тош. Шилтеме ата тоштор булар бардыгы мабни болот деп айттык, туурабы? Эми бул жерде хаза талибун деп келип атат. Хаза бул деген шилтеме ата тош бизде муптада болот. Кече өткөн тесттердин арасында хаза талибун дегендеги кайсынысы муптада деп суроо келгенде ошол жерде бир эже сураптыр. Эмне үчүн хаза деген муптада болуп калды депчи. Биз айттык, жумла исмия эки негизден турат. Мына ошолордун эң биринчиси муптада болуш керек. Сүйлөмдүн эң биринчиси ысымдан башталып аткан болсо, ал ысым кандай болбосун, биринчи келдиби болду муптада. Биринчи келдиби болду муптада. Ал шилтеме ата тош болобу, же башка нерсе болобу, кандай гана ысым келбесин. Бул жерде бизде шилтеме ата тош келип атат. Демек, хаза деген бул жерде эмне? Муптада. Эми кантип эроптойбуз? Кантип талдайбыз дегенде, эгер ушул нерсеге жакшы көңүл бөлөйлү. Эгер бир ысым келген болсо, бирок ал ысым ошол сүйлөмдө эки милдетти аткарып калса, бул жерде шилтеме ата тош деген аты бар да, хаза дегендин исмул ишара деген аты бар, туурабы? Бирок ошол эле учурда муптада деген дагы бир немени өзүнө алып алган да. Муптада деген вазыйпаны дагы өзүнө алып алган, туурабы? Демек карайлы. Кайсы бир сөз келген болсо, бирок сүйлөмдө ал эки вазыйпаны аткарып аткан болсо, негизги вазыйпасы биринчи айтылат. Бул жерде негизги вазыйпа бул жерде муптада дегенби, же негизги вазыйпасы бул жерде
шилтеме ататооч. А бул шилтеме ататооч караган болсок, муптада болуп келбесе деле башка жакта любой жерде шилтеме ататооч экен да, өзгөрүп кетпейт экен. Демек бунун негизги функциясы биринчиси. Негизи бул шилтеме ататооч экен. Мына ушул биринчи айтылыш керек. Ал эми кошумча вазыйфасы ал экинчи айт. Ошон үчүн хада дегенди биз талдайбыз. Хада деген бул шилтеме ататооч, арабчасы исмул ишара ли ал-муфрад ал-музаккар. Жекелик түрдүн, мускойроттун жекелик түрүнө колдонула турган шилтеме ататооч. Исмул ишара биринчи негизги анын кимдиги айтылды, эмнелиги айтылды. Исмул ишара бир. Эми бул мабнилердин ичине кире беле же му'рабтордун ичине кире беле? Мабнилердин ичине кирет болчу, туурабы? Өткөндө сабакта өттүк да. Эгер экилик түрдөгү хазани менен хатани болбосо, калган бардык шилтеме ататоочтор не болот дедик? Мабни болот дедик. Экилик түрү ал башка, экилик түрүнү ал яраптылат. Ал экилик түрүндө эгер мансуп болуп аткан болсо, я коюлат, мажрур болуп аткан болсо, я коюлат. Эгер марфу болуп аткан болсо, ачык неме келет. Хазани деп ачык алиф коюлат. Экилик түрү сөздөн алыс, бүгүнкү азыркы айтып аткан темадан алыс. Биз жекелик түрүн айтайлы. Жекелик түрү ар дайыма мабни болот. Хадихи дагы мабни болот, хада дагы мабни болот. Эми ошол мабни нерсени бул жерде айтабыз. Сөзсүз экинчи негиз бул мабни. Эми эмнеге мабни? Албетте бул жерде мабниюн аля сукун. Биз ойлобойлу бул талдоодо эң акыркы тамганын аракети неме болот да, эске алынат да. Талдоодо эгер мабни болгон болсо бир нерсе, ошол нерсени жакшы билейли. Эгер кайсы бир мабни болуш керек болуп аткан нерселер болсо алдыбызда, эң акыркы аракеттин, эң акыркы тамганын аракетин алып туруп неме кылабыз? Ошонун аракетин айтабыз. Бул жерде эң акыркы тамга кайсы? Зал тамгасыбы? Жок, ал эмес. Алиф тамгасы. За дегендеги алиф тамгасы. Бул алиф тамгасынын аракети барбы же жокпу? Албетте жок. Себеби хада аракет турат, фатха турат, хада депчи. Залда аракет турат, фатха турат. Ал эми алифте, эң акыркы алифте жок аракетчи. Кечиресиздер. Демек, биз кайсыл гана мабни нерседе аракет таппаган болсок, демек сүкүнгө мабни деп айтабыз. Ал жерде сөзсүз сүкүн болот мабни нерселердечи. Демек бул жерде алифте аракет тапкан жокпуз, демек мабни деп айтабыз. Исмул ишара мабниюн. Эмнеге мабни? Аля сүкүн. Сүкүнгө мабни. Себеби залдан кийин алиф деген тамга бар экен, анын аракети сүкүн экен. Эми бул жерден баштап экинчи функциясы бул жерде айтылат. Экинчи функциясы бул жерде бунун немеси, экинчи вазыйпасы эмне бул жерде? Хада талибун дегендеги хадан экинчи вазыйпасы эмне? Албетте эмне? Муптада болуп атпайбы? Ал эми бизде муптада марфу болот да. Эми бул жерде кантип айтабыз десе, фи махалли раф'i мубтада деп айтабыз. Фи махалли раф'i мубтадаун. Эми бунун немеси кыргызчасы кандай десе, махаллун деген өз негизи бир местаны айтып атат. Бизде өзбек бир туугандарыбыз эмне деп колдонот? Махалла деп колдонот, айыл деген. Эмне үчүн махалла деп колдонуп калган? Себеби айылдагы жашаган адамдардын бир местасын түшүндүрүп атат да, алчы. Бир адамдардын жашаган местасын түшүндүрүп атат. Ошон үчүн махалла деп айтылмай, араб тилинен алынган да булчу. Ал өзбек бир туугандарыбыз эмес, Ош жана Баткендеги кээ бир айылдарда кыргыздар деле махалла деген сөздү колдонот. Махалла деген сөздүн негизи түпкүрү бул араб тилинен чыккан. Эмне кыргыз тилиндеги так мааниси десе, бир места. Кандай гана места болбосун, бир местаны айта турган болсо, махаллун деп коет. Дүкөн, магазиндерде дагы махалла деп айтышат немелер. Арабтар мисалчы. Эмнеге десе, ошол соода саттык кыла турган бир местаны түшүндүргөн үчүн. Эми бул жердеги максатыбыз эмне болот? Фи махалли раф'i
муптада деп айтышыбыз керек болот да. Эми ал раф абалында, рафдын местасында муптада деген вазифаны дагы аткарат деген сөз. Фи махалли раф'i муптада. Ал марфу местасында, марфу авал немесинде, марфу местасында деп коелучу. Ал муптаданын дагы ролун аткарат деп, демек сүйлөмөбүздүн бул хаза дегендин немеси талдоосу экиге бөлүндү. Биринчи бөлүгү анын эң негизги функциясы айтылды. Ал эми экинчи бөлүгү анын сүйлөмдөгү экинчи вазифасы айтылды. А эмнеге бул жерде мабниюн аля сукун ва хуа муптадаун анандай деп баягы жогорудагы муптадан талдагандай, мына бул муптада марфу аламат рафи дамма захира линаху жама таксир деген сыяктуу бул жерде дагы неге сүкүндөн кийин дагы ошентип айтып койбодук, муптада башкача эрапталып талданып атты эле го деген болсо, жок. Бул жерде ачык эч качан домма келип аткан жок. Ошол эле учурда хаза деген бул му'рабаттардын ичине кирбейт, мабнияттардын ичине кирет, туурабы? Мындайча айтканда, дагы да кыргызчалай турган болсок, эч качан талданышы уруксат болгон сөздөрдүн ичине кирбейт. Талданышы уруксат эмес сөздөрдүн ичине кирет, мабнияттардын ичине кирет. Ошон үчүн мабни кайсы гана мабни нерсеси келген болсо, биринчи өзүнүн негизги вазифасын айтабыз. Жана анын эмнеге мабни экендигин айтабыз. Мабни аля сукун деп, мисалы, же болбосо мабни аля башка нерселер деле кылыш мүмкүн. Мабниди табыш үчүн, мабнияттыкты табыш үчүн эмне бизден талап кылынат? Аны да айттык, эмне талап кылынат экен? Акыркы тамганын аракетин карайбыз. Акыркы тамгада аракет барбы? Ошол аракетти айтабыз. Эгер акыркы тамгада аракет жок болгон болсо, анда сүкүн деп элестетебиз. Бул талдоонун биринчи бөлүгү болду. Ал эми талдоонун экинчи бөлүгү, анын экинчи вазифасы кандай экендигин айтабыз. Фи махалли раф'i муптада. Фи махалли раф'i муптада. Эгер ушул жерде хазанын ордуна мансубаттардын ичинен бир нерсени айтып аткан болоюнчу. Мисалы, раайту хаза ат-талиба дегенде, мен бул студент жигитти көрдүм дегенде, хаза бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде мансуб болуп атат. Албетте маф'улун бихи, толук болуп атат. Себеби мен бул студентти көрдүм дегенде, ал жерде студент бул жерде башка эле нерсенин ролун аткарат. Ала кийин бадал деген теманы өтөбүз. Бирок бул жерде бул студентти дегенде, бул деген шилтеме атат. Ошол жерде маф'ул бих болот. Ошол жерде эмне деп эраптайбыз? Эгер маф'ул бих болсочу, исмул ишара биринчи өзүнүн эмеси айтылат. Мабни би жам'ураб, албетте бул мабнияттардын ичине кирет дедик. Мабни аля сукун дейбиз. Бирок ошол жерде эмне деп айтабыз бул жерде? Фи махалли раф'i деп айта беребиз кайра эле? Жок. Маф'ул бих не деп мансубаттардын ичине кирет дедик да. Демек бул жерде фи махалли раф'i дегенде кийин фи махалли дегенден кийинкисин өзгөртөбүз. Фи махалли насби маф'улун бихи дейбиз. Хазанын эгер марарту би хаза талиб дейличи, мен бул студенттин алдынан өттүм дегенде, ат-талиб бул жерде исми мажрур болот атат, туурабы? Себеби шилтеме атат, бул жерде исми мажрур болот атат. Ал эми андан кийинки келген талиб таваби'дердин ичине кирип атат. Таваби' деген эмне? Бадал. Таваби'дердин ичинин кайсы? Бадал деген темага. Анда кенен өтөбүз. Болгону бул жерде исми мажрурубуз, бул жерде талиб болбой атат. Бул жерде исми мажрур шилтеме атат болот. Бул деген ошол жерде талдай турган болсок, би деген исми харфы жар, ал кетти. Харфларды кантип эраптайбыз, аны астында өтөбүз азыр. Хаза талиб дегендечи мажрур болот, исмул ишара болот. Ошол жерде кайра эле бул айтылат. Мабни аля сукун айтылат. Фи махалли раф'i болобу же насби болобу? Жок, экөө тең болбойт. Фи махалли жарри исми мажрур деп ягына улап кетебиз. Мына ошондой мабнияттар мына ушул таризде i'рапталат. Ал эми талиб кайра эле баягы эле жогорудагы эле нерселер кайра айтылат. Хабар марфу уламат рафи ма захир иннаху муфрад музаккар. Бир аз чыдап турасыздар. Ал эми экилик түр же болбосо буга чейин жумла исмиябыз эки негизден турат. Муптада жана хабар дедик. Хабарыбыз кээде башкача болуп кетиши да мүмкүн дедик да. Хабарыбыз кээде хабар муфрад болот дедик. Хабарыбыз кээде шибхи жумла болуп калат, же болбосо
хабарыбыз кээде жумля болуп калышы дагы мүмкүн дедик да. Эми ошол жерде жумля болуп келсечи, эгер яктубул ваджиба деп келип калды, мисалы талиб баягыдай эле болуп кетет. Муфратта булчу мубтада марфу ва аламату рафи дамма захира лианнаху муфрат музаккар. Туурабы? Баягыдай эле. Яктуб дегенде эми кийинки сабакта өтөбүз. Этиштердин баардыгын кийинки сабакта талдашты үйрөнөбүз. Яктуб деген азырынча фиил мудари деп эле тура берели. Бунун толук эробун, толук акырына чейин, чекитине чейин кантип талданат кийинки сабакта үйрөнөбүз. Азырынча фиил мудари деп тура берели. Al-wajiba maf'ulun bihi. Буга чейин өтүлүп атабыз. Бая жогоруда өттүк. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha az-zahira li'annahu mufrad деп жогоруда өттүк. Кайра эле ошонун кайталандысы. Эми бизге керектүү болгондугу муптадан айттык да, талиб деп айттык да. Эми анын хабары керек. Каякта хабар десе, яктубул ваджиба мына ошонун немеси болуп атат. Хабар болуп атат. Баян болчу. Ал студенттин абалын бизге баяндап берип жатат. Ошон үчүн биз муптаданын хабары эгер жумля болсо же шибху жумля болсо, могул таризде хабарын айтабыз. Вал жумлатул фи'лия, могул жерде стрелканы карасаңыздар, мына вал жумлатул фи'лия, могул фи'л кашан ичине жазабыз дагы яктубул ваджиба дегенден максатына. Вал жумлатул фи'лия кашан ичине сөзсүз жазабыз. Эгер сиз устаздын астында яарап башка бир университетте устаздын астында талдап берип атасыз, же болбосо доскага жазып атасыз, же болбосо экзаменде жазып аткан болсоңуз, мына ушундай кылып жазасыз. Вал жумлатул фи'лия, могул жердеги жумлатул фи'лиябыз яктубул ваджиба дегендеги, себеби яктубунун ичинде өзүнчө ээ бар да. Кайра эле этиштин ичинде ээ бар. Ал кандай кийинки сабакта өтөбүз сөзсүз. Этиштин талдоонуусу кандай болот кийинки сабакта өтөбүз. Ошон үчүн жумлатул фи'лия бул жерде яктубул ваджиба, ал сабагын жазып жатат дегендеги сөзүбүз дейт. Фи махалли рафи, ал раф местасында хабардыкты, баяндооштукту билдирет деген сөз болот бул жерде иншалла. Демек, хабарыбыз жумля болуп келген болсо кантип эроптолот? Эми хабарыбыз не болуп келди? Шибхи жумля болуп калды. Шибхи жумля дегенден максат же исму жар, харфы жар исму мажрур болуш керек, же болбосо зарфы заман, же болбосо зарфы макан болуп калышы мүмкүн. Мисалы Мустафа фаука шажара, Мустафа амамал байт. Мына ушулардын баардыгы зарфы макан деп айтылат. Мына ушулар дагы шибхи жумляга кирет. Демек, Мустафа фил фасли болгондо дагы биздин муптадабыз адаттагыдай муптада эмес, тагдырда талдана турган, мындайча айтканда аракети ачык келбей турган муптада болуп атат бул жерде. Демек, Мустафа муптада сүйлөмдөгү биринчи негизги функциясы муптада. Марфу, марфу. Эмне менен марфу дегендеги бул Мустафа деген сөзүбүздүкү аябай бул жерде керектүү бизге. Ва аламату рафихи, анын марфу болгондугунун аламаты дамма захирау же муқаддарау. Мустафа дегенде домма ачык айтылып атабы? Жок, бул жерде Мустафа дегендеги домманы ачык айта албай атабыз. Ошон үчүн марфу аламату рафихи, анын марфу болгон аламаты домма ал муқаддара деп айтып атабыз. Көмүскөдөгү домма депчи. Себеби эмнеге? Эмнеге көмүскөдө болуп калды десе, ли аннаху исмун манқусун ва хува муфрад. Себеби ал исму мақсур, кечиресиздер, манқус эмес бул жерде исму мақсур. Бизде исму мақсур жана исму манқус жана мудаф иля яил мутакаллим деген 3 тема бар. Үчөөдөн кыска темалар. Анын кийинки сабактарда сөз кийинки сабактарда дегенден бардык бул жерде бардык эле сөздөрдү кийинки сабакка баягы шылтап кете бергендей болуп калбайын. Кийинки сабакта дегенде эми алдыда боло турган сабактарда ар бир темалар сөзсүз өтүлөт. Демек бизде исмул мақсур деген бар, исму манқус деген бар жана мудаф иля яил мутакаллим деген бир тема бар. Мына ушул 3 абалда немелер, аракеттер ар дайыма тагдырда келип калат. Мисалы китаби фил фасли же болбосо китаби аля тауила дегенде китап деген сөз бул жерде муптада болот да. Ал эми ачык домма кое алабызбы? Жок, кое албай атабыз. Демек анын дагы немеси ошол өз учуру келгенде айтылат. Азырынча мына ушул муптада марфу аламату рафи домма захира эмес.
Бул жерде исми максур келген үчүн аламаты рафиhi домман мукаддара, тагдырындагы домма. Мындай айтқанда Мустафа дегенден кийин дагы бир домма бар деп элестетебиз бул жердечи. Лианнаху себеби эмнеге? Себеби ал исми максур болгондугу үчүн. Фил фасли дегенде фи харфы жар. Эми харфтардын талдаштын жолу мына ушул. Мабнилерди айттык, эң акыркы аракетин айттык. Эң акыркы аракетин карайбыз деп айттык турабы? Эми бул жерде караган болсоңуздар, фи дегендеги касра эмненин немеси? Эмненин аракети? Фа тамгасынын аракети да бул жердечи. Я тамгасынын аракети эмес. Фа тамгасынын аракети. Демек бизде эң акыркы тамгага караган болсок, янын эч кандай аракети жок экен биздечи. Демек ал жерде сүкүн бар деп билебиз. Демек фи харфы жар, биринчи харфы жар, мабни, харфтардын бардыгы мабни дедик, муарабаттарга кирбейт. Эмнеге мабни? Ала сүкүн, себеби яда сүкүн бар дедик. Анан харфтарды бир билип коелу, кандай гана харф болбосун, ал харфы жар болобу, харф насб, харфы жазм, харфы кандай гана харф болбосун, ла махалла лаху минал и'раб. Харфтардын бир дагы i'рабта өзүнүн аткара турган бир функциясы жок. Мындай айтканда, баягыда парламентте бир никто деген тема неме болуп кетти эле го, мода болуп кетти эле го. Мындай айтканда алар никто болушу мүмкүн да. Бул жерде ла махалла лаху минал и'раб, анын талдоодо бир местасы жок дейт. Демек ал фасли бул жерде касра, ал фасли исму мажрур болуп атат. Ва аламату жаррихи ал касра az-zahira, сөзсүз захир келди. Ал фасли деп захир келди. Себеби эмнеге? Лианнаху муфрад. Себеби ал жекелик. Эми Мустафа фил фасли дегенде Мустафа деп муптадан таптык. Эми буну хабары каяктага десе, ва шибху жумла фил фасли деген кашан жете турат? Фил фасли деген сөзүбүз фи махалли рафи хабар. Ал раф баяндоштукту микрофонго бир аз көңүл берип коесуздар. Фи махалли рафи хабар. Эми биз муптада жана хабардан өттүк. Аларда өттүк. Муптада эгер хабары шибхи жумла болуп калса кандай болот, жумла болуп калса кандай болот, башка болуп калса кандай болот, аларды өттүк. Эми экинчи темабыз жумла фи'лиянын негиздери болгон фаил, маф'улу бихи, же болбосо харфу жар, исму мажрур, муфул нерселердин i'рабтарын өтөбүз. Мисал, бул жерде биринчи мисал. Акала жеди дейт. Мухаммадани ас-самакайни фил матбахайни дейт. Бул жерде кызыл менен белгилеп койгон тамгалардын бардыгы жогорудагы аламатул i'раб ал-фар'iyya болот. Мындайча айтканда, марфу'дун аламатын бул жерде алиф билдирет, мансубтун аламатын бул жерде я билдирет, жана бул жактагы мажрурдун абалындагы бул я билдирет. Эми немесин талдоосуна баш бага турган болсок, акала биз этиштерди кийинки сабакта Аллаху акбар. Этиштердин немелерин талдоолорун кийинки сабакта өтөбүз дедик да. Акала азырынча фи'л мади деп турайлы. Мухаммадани, эки Мухаммед деген бала жептир. Мухаммадани фаилун, ал этиш болот. Ар дайыма эмне болот деп айттык? Марфу болот деп айттык да. Фаилун марфуун. Эми марфу болгон аламаты кандай десе? Ва аламату рафиhi ал-алиф. Бул жерде ал-алиф, алиф стрелка турган алиф да. Эмнеге? Лианнаху бул жерде муфрат болуп калыптыр, азыр. Лианнаху мусанна. Себеби ал экилик түрдө болуп аткандыгы үчүн, Мухаммадани депчи. Себеби эгер экилик түр болгондо акала Мухаммадун болот эле да. Жок, бул жерде экилик түр болгон үчүн Мухаммадани болот. Экилик түрдү бул жерде алиф билдирип атат. Ошон үчүн биринчи анын негизи айтылды, фаил, анын алабалы айтылды, марфу, аламат рафиhi эмне экени айтылды, ал-алиф. Эмне үчүн алиф менен марфу болуп калды?
لأنه مثنى. Себеби ал экилик түр болгондугу үчүн булар айтылды. Эми as-samakayni биринчи анын сүйлөмдөгү немесине аткара турган вазифасына кайткан болсок, эмне? Бул жерде албетте бул маф'ул бих. Кимди, эмнени деген суроого жооп берет да, эмнени деген суроого жооп берет да бул жердечи. Балыкты жеди да. Ал эми бунун экилик түрү болуп атат болгондо дагы. Демек, маф'ул бих дейбиз. Биринчи кетти. Мансуб, ал маф'ул бих ар дайыма мансуб болуш керек сөзсүз. Ва аламат насбихи, насб болгондун аламаты ал-я. Я болуп атат бул жерде. Эмнеге? Лианнаху мусанна. Себеби ал экилик. Фи кетти. Баягы өттүк. Харф жар мабни аля сукун ла махаллаху мин ал-i'раб. Al-matbахайни. Эки ашкана деген сөз. Al-matbахайни ism majrur. Ism majrur. Ва аламат жаррихи. Анын жар болгон аламаты al-ya. Мол жердеги турган я. Неге? Лианнаху мусанна. Себеби ал экилик түрдө. Биз экилик түр majrur болот бил я менен деп айтканбыз да, я менен депчи. Мына ошо. Эми көптүк түр, мускайраттын көптүк түрүнө бир мисал келтирели бул жерде. Жаа al-muslimuna min al-hajj. Аз кетиресиз. Жаа бул жерде fi'l madi болду. Анын толук эробун кийинки сабакта үйрөнөбүз. Al-muslimuna, muslimuna мусулман эркек кишилер ажылыктан кайтып келди дегенде муслимуна фаилун ал сүйлөмдүн ээси биринчи кетти. Марфуун экинчиси кетти. Ва аламат рафихи al-waw. Waw тамгасынын келгени анын марфу болуп аткандыгынын далалаты. Экинчиси, үчүнчүсү кетти. Эмнеге? Яннаху жам' al-музаккар as-салим. Себеби ал жам' музаккар салим болгондугу үчүн. Эми бул жерде мин дегенди айтпай эле коелу. Кайра бул жерде кайра жазган жокпуз. Мин деген эмне? Харфу жар. Акыркы аракетин карай турган болсок, нундун сүкүнү бар. Сүкүн бар. Ал жерде минал хаджи дегенде нундун фатха аракети бар деп билип калбайлы да. Харфы жарлардын көпчүлүк бөлүгү сүкүнгө мабни болот да. Фи дегенде ала, иля деген, мин, ан булардын баардыгы мабниге сүкүн. Лил фасли же болбосо бил дегендеги ошо ламдын бинин аракети бул касра болушу мүмкүн, бирок харфы жарлардын көпчүлүк бөлүгүнүн аракети ар дайыма сүкүнгө мабни болот. Бул жерде мин дагы ошондой сүкүнгө мабни болот. Бирок бизде араб тилинде эреже бар. Эки сүкүн бир жерде эч качан келбейт дегенди үчүн биз бул жерде нунга, бизде эки сүкүн кайсыл болуп жатат бул жерде? Эгер нунга сүкүн коюп койгон болсок, бул жерде лам алифтеги ламда дагы сүкүн бар да. Демек биз мынтишибиз керек болуп калат да. Мен анан бөлүп туруп аль-фасли деп. Жок, араб тилинде эгер эки сүкүн бир жерде эч качан келбейт деген эреже бар. Ошон үчүн биринчи мин аль-фасли дегендеги мин дегендеги сүкүнгө фатха коюшка мажбур болобуз. Эки сүкүн бир жерде келип калбаган үчүн. Бирок түпкүрүндө ал жерде сүкүн болот деп билебиз. Ошон үчүн айтабыз, харфу жар мабниюн аля сүкүн ла махалла лаху мин ал-i'раб. Харфтардын бирөөсүнүн дагы талдоодо бир кызматы жок деп айттык буга чейин. Al-hajji degендеги ismu majrur wa alamat jarrihi al-kasra li'annahu mufrad болот. Al-misal. Кайра дагы бир мисал. Ra'aytu al-muslimina yahujjun. Мен мусулмандардын ажылык кылып жаткандыгын көрдүм дегендеги ra'aytu деген бул кетти. Fi'l madi өткөн чак плюс анын ичинде fa'il бар. Аларды кантип чыгарат кийинки сабактан сөзсүз үйрөнөбүз. Этиштин ичинде эле дагы жаткан болот да, мындай жаткандачы. Fi'l madi өткөн чак жана ошол эле fa'il. Эми бизге керектүү болгон аз бул жердеги бүгүнкү ысымдардын талдоосунда керек болуп атканы al-muslimina. Ra'aytu сүйлөмдүн ээси кетти да. Мен көрүп атпаймынбы? Ал эми кимди эмне деген суроого эмне жооп берип атат? Мусулмандарды деген жооп берип атат. Muslimina деген сөз жооп берип атат.
Эми ошол жерде мафул бих болот. Болчу. Мафул бих болот. Мансубун болот. Ар дайым мафул бих биздин мансубаттардын ичине кирип да. Аламат насбихи ал-я. Эми ошол мансуб болуп аткандыгынын аламаты бул жерде я. Себеби фатха келген жок, башка келген жок. Каягынан билип табызса, демек я келген турбайбы дейбиз дагы. Эмнеге деген суроого ли аннаху жам' ал-музаккар салим. Эгер ал жерде муфрат болгондо башка болмок, ал жерде муфрат болгондо бир жалгыз мусулманды көргөн болсом эгер Рa'aytu al-muslima yahujju деп көп жекелик түрдө айтылмакта. Фатха маф'ул бихке ачык коюлмак. Бирок бул жерде жок, мен көп мусулмандарды көрдүм дегендеги маф'ул бихти бул жерде муслимина деген арып атат дагы. لأنه جمع المذكر السالم деп айтылат. Yahujjun деген фи'л мудари плюс ичинде хал деген дагы бир тема бар. Авал деген темалар, алар кийин өтөбүз. Yahujjun дегенге кийин дагы токтолобуз. Бул жерде фи'л мади мудари келерчак жана учурчак, ошондой эле анын ичинде хал деген дагы бир маани жатат. Ал-мисал, кийинки мисал. Бул жактагы мисалдар дагы көбөйүп кетти. Иншалла ушул жерден кийинки сабакта не кылабыз, улантабыз. Азыр Телеграмга сразу карап турган болсоңуздар немелер кирет. Тесттер кирет. Тесттер менен биргеликте бир канча мисалдар жазылат. Ошол эле мисалдардын немесине комментарийлерине кирип туруп, ошол жерде немелерди жазылган мисалдарды бирме бир талдап берүүңүздөрдү өтүнөбүз иншалла. Талдоо боюнча канчалык деңгээлде биле алдык, биле албадык, ошол жерде өзүбүздү сынап көрөбүз буюрса. Бардыгыңыздардан Алла разы болсун. Эгер суроо болгон болсо берсеңиздер болот. Алла разы болсун устаз. Телеграмда сурооңуздар болсо, кол көтөрүп койсоңуздар, микрофонуңуздарды ачып коебуз. Менде суроо бар эле да устаз. Мына мачхул фейл келет го. Анын дагы найба файли замма болот да. Анан ошондо бирок мачхул фейлден найба файлды мафулун бихи кылып которобузбу? Мисалы үчүн Зуриба Зайдун болсо, Зайд урулунду, удар түшкөн адам Зайд болобу же урган адам Зайд болуп калабы? Ошону анча түшүнбөдүм да. Жок, ол жерде удар түшкөн адам Зуриба Зайдун. Өз негизи кыргыз тилинде маани деле ошого кетип атат. Зайд демек таяк жеген болот да бул жердечи. Анарайжа азыр немеңизди ошондо найба файлды мафулун бихи кылып таркип кылсак дагы боло береби устаз? Жок. Ал жерде етиш фи'л маджхул болгон үчүн найбул фаил келет. Ал найбул фаил бул марфааттардын ичинде сөзсүз неме болуш керек болуп калат. Талданылыш керек болуп калат. А эми найбул фаил кантип талданат? Кийинки сабакта эмес, андан кийинкилеринде өз-өзүнчө келет ал нерсе. Бул жерде азыр сиздин сурооңузга жооп, урулуп аткан албетте Зайд болот. Бирок ким уруп атат ал белгисиз. Ошон үчүн фи'л маджхул болуп атат бул жерде. Ал эми Зайд бул жерде найбул фаил марфааттардын ичине кирип эроптолунат. Ал жерде мансубаттардын ичине кирбейт, мафул бих болбойт, жок. Ошол. Ал эми найбул фаил кантип талданат? Ал орду келгенде сөз айтабыз. Анан мисалы үчүн найба файлдан кийин кээде мафулун бих келип калат го, ошондо мисалы үчүн Зайд таяк менен урулду десек да эми. Айтыңызчы ошонун арабчасын бир айтып коюңузчу. Дуриба Зайдун. Хашибан десек. Жок, ал жерде сиз айтып атканыңыз мафул бихке жатпайт. Авалга жатып калат же хал болуп калышы мүмкүн. Ал мафул бих жок. Мисалы сиз эмне деп айттыңыз азыр? Устаз ошондо сүйлөм таппай калдым го. Эгерде найба файл келип туруп, найба файлдан кийин мафулун бихи дагы келиши мүмкүнбү? Жок, келбейт. Андан кийин башка нерселер келип калышы мүмкүн, башка нерселер. Мисалы азыр эми кылбайбыз, а? Дуриба Зайдун бил аса болушу мүмкүн. Исму жар, харф жар, исму мажрур болуп атат бул жерде. Же болбосо авалды билдириши мүмкүн. Аябай катуу таризде урулду дегенде хал болуп калышы мүмкүн. Ал дагы мансуб болот. Хал дагы мансубтардын ичине кирди. Ал мансубаттардын ичине кирди да туурабы? Телеграмдагы Анара деген эже немеңизди микрофонуңузду жандырдык, сурооңузду бере берсеңиз болот.
Рукия деген эже. Zoom'da суроо болсо бере берсеңиздер болот. Zoom бул жакта негедир. Баягы бир сөз бар эмес? О? Анары айта бериңиз. Жок эже. Бүгүн ошол немеге чагылдырып бере албай койдук. Телеграмга кечиресиздер. Азыр 1 сааттын ичинде кайра мына YouTube'га кирген болсоңуздар, же болбосо кенен кесир эс алып алып эртеге саар менен YouTube'га кирген болсоңуздар, бул материалдар экранга чыгып турган болот. Иншалла ошол жактан неме кыласыздар. Баягы кийинки сабакта мына бул немедеги Телеграмдагы бир туугандарыбыздын эгер Zoom'га киришке мүмкүнчүлүгү болгон болсо, Zoom'га кирген болсоңуздар аябай сонун болот. Бул жакта кенен неме чыгат, материалдар чыгып атат экранга, жана кенен 500 адамга чейин орун бар бул жакта. Мына муслимина менен муслимунанын айырмасын анча түшүнбөй калдым да. Аз бул жака неме кылпайт. Эже Zoom'га ошол эле немени өзүңүздүн неме интернеттен көчүрөсүз. Көчкөндөн кийин өзүңүздүн атыңызды жазып регистрация кылгандан кийин эле могул келип аткан жарыялардын Zoom дегендеги ссылканы бассаңыз автоматически кирип кете берет. Муслимуна менен муслиминанын айырмасын түшүнбөй калган болсоңуз, муслимуна бул марфу болуп атат. Ал эми муслимина бул же мансуп болуп атат, же мажрур болуп атат. Сүйлөмдөгү абалына карап неме кыла бересиз. Мына ошол. Музаккарбы? Бирөөсү көптүктүр, бирөөсү музаккары. Жок. Экөө тең музаккар, жам'ул музаккар салим экөө тең. Болгону биринчиси марфу, экинчиси же мансуп, же мажрур. Сүйлөмдөгү абалына карап кетет. Телеграмда муслимуна дегенде файл болуп калат, а? Мисалы жаал муслимуна минал хаджи. Ал муслимуна марфу'ун ва аламату раф'ihi фа'илун марфу'ун ва аламату раф'ihi al-waw li'annahu jam' al-muzakkar as-salim. Телеграмдагы Рая деген эже немеңизди ачып койдук. Микрофонуңузду суроо берсеңиз болот. Мына Телеграмдагы каналда барсызбы? Ханафи мектеби дегенде. Ошол жерге чыксаңыз дурус нахуия деген ссылкалар жөнөтүлүп атат. Ошол жерге кирген болсоңуз, ошол жерде чыгат иншалла. Төртүнчүсү болот. Демек, суроолор бүттү окшойт. Баягы суроолор башка жок болсо, анда эмесе иншалла. Айтып кое турган нерсе, кийинки бейшемби күнү, келаткан бир аптадан кийинки бейшемби күнү бизде экзамен болуп калат экен ушул учурларда. Ошондуктан кийинки бейшемби күнкү сабакты кыла албай калат экенбиз тилекке каршы. Же убактыңыздар болсо аптанын ичинде башка ошол бейшемби күндөн кийинки башка бир наркы бейшембиге чейин башка бир күндү, ортодогу башка бир күндү тандап туруп ошол жерге сабак койсок болот. Же болбосо наркы бейшембиде сабак кылып калабыз тилекке каршы. Бирок аптанын ичинде кайсы бир күндү тандап окуганыбыз жакшы, себеби азыраак убакыт берилип калды, 2 ай деп. Ошол 2 айдын ичинде бүтүп кетиш аябай кыйын. Болот. Мындай да, бизде бейшембиде сабак экзамен башталат, туп-туура 1 апта болот, наркы немеге чейин болуп калат. Устаз, YouTube'га кантип эмнеде издеп киребиз? Бул сабак бүтөшөккө түшөт да, Ооба, түшүп атат. YouTube'дагы ссылканы азыр группаларга дагы жөнөтүп коебуз буюрса иншалла. Демек, сабак маселесин дагы кийин кенен кесир сүйлөшөбүз буюрса иншалла. Азыр бизде шам убактысы
Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Бая Москва бир күндө курулган эмес деген бир сөз бар эмеспи? Биздин сабактарыбыздагы башында ушундай техникалык каталар кетип атат. Бүгүн кечигип калдык. Телеграмга экран чыгарып бере албадык, дагы башка болуп атат. Кечиресиздер. Телеграмдагы бир туугандар мына бул сабак YouTube'га түшкөндөн кийин конспектini ошол жактан алсаңыздар болот. Биздин материалдарыбыз экранга ошол жактан чыгып атат иншалла. Бардыгыңыздардан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Аллах разы болсун, Стас. Аллах өмүрүңүзгө береке берсин.